Маселеге Golden Burkons'tan суранабыз. Анткени Кара Балта шаарында 3-4 сауна бар экен. Бүгін Кара Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын иштеп жаткан сауналарды жабуу боюнча жарыяланган видео кайрылуусуна ылайык текшерүү иштери башталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Бул факт ИИМдин жана Чүй ОИБдин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынган. 2021 жылдын 19 декабрында саат 15:00 чамасында социалдык тармактарда Кара Балта шаарынын жергиликтүү тургундарынын шаардагы 2 саунаны жабуу боюнча видео кайрылуу жарыяланган. Анткени бул жерлерде жаш кыздардын интимдик кызмат көрсөтүү фактылары катталган. Кайрылууда ошондой эле эже карындаштары үчүн тынчсызданып жатышканы, алар да ушул жерлерге барып калышы мүмкүн экени айтылат. Саат 15:55 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө аталган сауналар жайгашкан жерге 25-30дай жаш жигит чогулгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Ушундан улам коомдук тартипти сактоонун камсыздоо үчүн милиция кызматкерлери аталган жерге дароо жөнөтүлгөн. Бул маселелерди мыйзам чегинде чечүү зарылчылыгы тууралуу профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, чогулгандар саат 17:00 чамасында тарап кетишти. Ошол эле учурда милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иш-чараларынын жүрүшүндө чогулган адамдар интимдик кызмат көрсөтүү жайларын уюштурган белгисиз адамдарга чара көрүү боюнча арыз менен кайрылышкан. Бул арыз жана жергиликтүү тургундардын кайрылуусу Жайыл районунун ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталган. Барлык иш-чаралар материалдардын негизинде жүргүзүлөт. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.